Assalamu alaikum, urmatlı YouTube suyucuları, urmatlı menin Desin TV kanalımdın kattalıçıları. Bizdin elünü degen kaytarım baylanışka adamlar menen çıgıuçu bir platformadagı berүүbüzdü başladık. Andemese men bugün dagı geçinde çıgayın dep şul hazır saat 19:06 deyt. Moskva uaktısı boyunca şul 7'den 6 minut ötkөндө çıkıp jatam. Antkeni köp suroolor bolup kelse жооп бере албай жетишпей калат экен. Ошондуктан азырактан жооп берип турайын деп ушул мен сиздерге чыктым. Албетте кечээки жана бүгүнкү окуялардын эң бир маанилүүсү болуп кечээки күnkү Баткен областынын территориясындагы чек ара тилкесиндеги атышуу болду. Бүт социалдык тармактарда тарап, зуулдаган октор учуп, элдер бекинип, баягы бүтпөгөн көйгөйдү дагы бир сериясы болду достор. Албетте биздин баягы чече турган чоңдорубуз тиешелүү өздөрүнүн милдеттерин, кызматтык эмелерин аткарбагандыктан ушул жолдорго барылып жатат достор. Анан дагы эң бир өкүнүчтүүсү буга чейин эле мындан бир нече күн мурун эле ушул Тажикстанда коронавирус илдети абдан күч алып жатыптыр. Чек арадагы көзөмөлдөрдү этият болуп, толуктап аяка бияка нерселерди өткөрбөй туралы деп ушул социалдык сеттерден элдер өздөрү кайрылууларды жолдоп жатышкан. Бирок биздин бийликтегилер көрмөксөнгө салып, өздөрүнүн баягы контрабанда нерселерге ошол долларларды алган үчүн болуп жатабы же башка нерселер кылган үчүнбү иши кылып, ага кызыктар эмес эмени чек араны жапканга. Мына азыр ошончо солдаттарыбыз жарадар болуп, ошондой чоң эл аралык бир тополоң чыгып турса дагы бияктан катар болгон контрабандалык баягы мунай зат эмелер өтүп жаткандыгын ошол социалдык сеттерден биз көрүп турабыз достор. Кандайдыр бир чоң контрабандалык күчтөр биздин Кыргызстан контрабандалык өлкөгө айланып кетип жаткандыгын ушул жерден дагы көрүп турабыз. Ошол жакка дагы деле алардын контрабандалык дистопливалары өтүп жатат, аяктан бияка дагы деле өтүп жатат. Ошол чек арадан мына контрабандисттерди кармап кыргыздар дагы ушундай көп фактылар болуп жатат. Биз бул чек араны жаап, бир өзүбүздү порядокко келтирмейинче бул контрабанданын дагы, эл аралык жаңжалдын дагы токтошу кыйын болуп турат. Себеби ушундай чечилбеген территориялар, ушундайлардын болгондугу ошол эл аралык контрабанда менен иштеген мафияларга жакшы окшойт. Ошол мафиялар менен ушул бийлик төбөлдөрүнүн, депутаттардын же болбосо ушул бир министрлердин ортосундагы байланыш барбы деп дагы таң каласың да. Эмне себептен ушул кезге чейин же контрабандасы токтобойт, же ушул чек ара эмеси чечилбейт достор. Эң негизги маселе ошол болду кечээки жана бүгүнкү. Андан кийин дагы социалдык сеттерде абдан кызыган ушул дагы деле баягы чоң казат кыймылы кандай болот экен деп элдин баардыгы ызылдашып, бири-бири менен талашып, бирине бири каттуу сөздөрдү айтып, ушундай окуялар болуп жатат. Эми чоң казат маселесине келип токтоло турган болсок, бүгүн социалдык сеттерден кетти. Эмне себептен эле ушул Жумалиевке асыла баштадыңар, андан кийин Тайырбек Сарпашевка дейт, ошол аксылык бир киши жазыптыр. Постун эми көргөн адамдар болсо, окугандар түшүнүп жататтыр мен эмне жөнүндө сөз кылып аткандыгымды. Анткени дейт, бул Жумалиевке асылганыңардын себеби эмне себептен ушундан баштала тургандыгы, силер кандайдыр бир акчага кызыгып эле ушуну бир сындырайлы дегендей кылып, мунун аркасынан баягы аксы окуясынан кийин мартта окуяларынан кийин ушул элдин алдында авторитети бир аз кетип калган, аксы колдобойт деп, мунун артында колдоочулары жок, колдоочу электорат жок деп силер ушуга асылып жатасыңар. Эгерде дальше бош ушундай кете берсе, аксы эли дагы карап турбайт деп атат. Ошондой эле параллелди Тайырбек Сарпашевка дагы айтып жатат. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча мен андай нерсе акча үчүн, сындыруу үчүн жасап жатат деп ойлобойм бул жигиттерди. Анткени достор, ошол эле Сыймык Жапыкеев айтып жатпайбы? Биз бул акчаларды өндүрсөк, өздөрүнүн эмес, ошол баягы Кытайдан болгон карызга, ошондой кандайдыр бир счетко ошол жака карызды төлөп берүүгө, бул жерде бирөөнүн чөнтөгүнө же бияка тияка деген сөз болгон жок. Ошол карызды төлөтүү жөнүндө бир 2-3 ушундай эмени кармап туруп, карызды төлөтүү жөнүндө сөз болуп жатат да. Достор, эми бул мындай кызуу кандуулукка эме кылып элди жүргүлө деп айта бериш оңой нерсе, а бирок чынын айтканда бул нерсенин аягына чыгыш өтө кыйын нерсе да. Чынын айтканда
баягы кээ бирде ушинтип эмоция калтырып сүйлөй беребиз дагы анан кийин болбойт экен, колдооңор жок экен деп токтоп калышы мүмкүн. Бир ушундай болушу мүмкүн. Эми кандай болгондо дагы процесс башталды, эл ичинде кандайдыр бир резонанс жаралды. Эми бул нерсени тек койбой, ошол эгерде Жумалиев өзүнүн актыгын далилдесин, ушул жигиттер ошолордун ошондой фактыларды бар экендигин далилдесин, керек болсо ошондой бир жардам, ушундай бир фактыны билген адамдар болсо жардам беришибиз керек. Эми аягына чыгыш керек да, кыскасы. Мен ошону айтайын дегеним ошо. Андан кийин ушул Сыймык Жапыкеевдин бүгүнкү бир чыгып сүйлөгөн баягы эмесин көрдүм, прямой эфирин. Мага бир жаккан жери мындай болду, баягы мени ген прокурор кылып коюп койгула деди. Мен 5 айда порядок кылып коем деди. Демек жигит өзүнө ишенип турат. Ошол кандайдыр бир кимдин эмелери бар экендигин, ар кимдин өзүнүн кесиби болот да. Бул жигит дагы өзүнүн ушул кесибинде ошол өзүнө ишенген үчүн айтып жатат да, мен 5 айда керек болсо порядок кылып коем деп. Эгерде колдон келсе ушул бийликтеги өкүлдөр мүмкүнчүлүк бериш керек да. Чында бир кызматка коюппу, башка коюппу, бир мен мисалы үчүн ушул генералдык прокурор болгондон кийин кантип эле ушул жолдош генералдык прокурор ушул нерсени көрбөй турат. Ушул алар албетте азыр социалдык сеттерди карап турат болуш керек. Эмне резонанс болуп кетет, эмне болуп жатат деп. Давайте бир демилгени баштайлы, башка нерсени кылбасак дагы давайте ушул Сыймык Жапыкеевди ошол генералдык прокурор болбосо дагы мындайраак бир чоңураак ушул уюшкан кылмыш, ушул экономикалык кылмыштарга, ушул бир эл аралык бир эмелерге тиешеси бар бир кызматка келтирип, анан кийин мына жигит өзүңдү көрсөт, мына сага возможность, мүмкүнчүлүк бердик деп туруп бир эме кылсаңыздар абдан жакшы болмок. Биз дагы карап туруп мына бардыгы реальный мындай туура чечилди деп эме кылмакпыз да. Андан кийин Сыймык ушул Жапыкеев Никитенкага айтып жатат. Наталья Никитенко деген жанагы тиги Текебаевдин партиясындагы Атамекендеги ушундай эмелер боюнча, комитет боюнча жетектейт экен. Ушундай алдамчылар, башкалар боюнча болуш керек. Ошондо мен юридикалык тонкустарын анча карап эме кылган жокмун. Эмне себептен карап турбайсыз, эмне себептен ушул укук бузуулар болуп, уурулуктар жөнүндө, коррупция жөнүндө факты болуп жатса дагы сиз тараптан бир реакция, жооп кайтаруу болбой жатат деп талап кылды. Албетте абдан туура. Раз ошондой Атамекендик чоң бир Атамекен партиясынан чыккан, алар эл үчүн иштейбиз деп жүрүшкөн партиялар өздөрүн көрсөтсүн, биз дагы ошого кошулабыз. Андан кийин ушул мен Сыймык Жапыкеев ушул элдер менен сүйлөшүп жатканда утурум эле бир эмне себептен калмак деп, достор, мен баягы өзүмүн бир эмелерим боюнча дагы ушул калмак деген сөз улуттук бөлүштүрүү жөнүндө айта кеткенмин. Бул кандай тупой түшүнбөстүк сөздөр да. Утур эле калмак деп эми бир жооп берди, эки жооп берди, утур эле калмак деп эле эмне эле силер ушул нерсеге кызыгып эме кыласыздар да. Эмне ошондой жогорку билимдүү Канат Хасанов деген жигит калмак болобу, орус болобу, ким болсо дагы эл үчүн иштеп берип аткандан кийин анан улут бөлүштүрүп эле тереңдеп эле мынтип бияктан антип деп эле бир болбогон сөздөрдү айтып улут бөлүштүрүүнү чукуй бересиңер. Мен ошол нерсе абдан жакпай кетти. Ушул биздин менталитет ошондой болуп жатат. Улут бөлүштүрүп, башка бөлүштүрүп, улут бөлүштүрбөй эгер бир чогуу болуп койсок, анда урууларды бөлүштүрөбүз, туугандарды деги эле койчу, бир консенсуска келбей эле бири-бирибизден бир шылтоону издеп, бир каяктагы калмак, салмак деп эле бир эмелерди айтып, кемчиликтерди издеп турабыз да, достор. Бул нерсе абдан туура эмес. Андан кийинки дагы бир мага бир жакпаган нерсе ушул Сыймык Жапыкеев, Сыймык сен утур эле сурайсың, тиги $1000 берип койгулачы, $1000 берип койгулачы деп эмне өзүңүн платформаң ушул бирөөгө спонсор болуп бере турган, ошол тата уланды ошондой бир сага жардам бере турган, силердин эмеңерге жардам бере турган эмеси болсо $1000 жок эле клип тартып ошол эмени кызматын кылып койсун да, анан кийин сени да пайдаланып, сен утур эле айтасың ушуга $1000. Ким бермек эле $1000? Ага $1000 бергенден көрө азыр кыйналып балдарын бага албай отурган эме тиги Эрнис Бөрүбаевка $1000 берип койсун, ошол элдерге таратып берип чоң соопчулук иштерди жасайт. Мен ошол жериңер жаккан жок. Андан кийин Муралиев жөнүндө айта кетсек, чын айтканда Муралиев ошол 90-жылдардан бери эле мамлекеттик кызматтарда келип эме болгон чиновник экен. Баягы Муралиевди билесиздер да, Амангелди Муралиев деп
баласы дагы бир эл аралык бир шпион деп бир эмелер боюнча иш козголуп камалган. Эми карып калган аксакал. Мен чын айтканда бунун кандай байлыктары бар экен фактылары жөнүндө жок, бирок эгерде ошондой байлыктары болсо, значит ал деле ушул мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, ошол эле өзү ошол баягы фонд боюнча иштеген экен. Мен бүгүн интернеттен карап чыктым. Нак ошол коррупция боло турган жерлердин баардыгында иштеп келиптир да. Демек, эгерде коррупция кылган болсо, чын эле анын дагы колкосунан кустуруп эме кылыш керек. Ал жагынан мен колдоймун. Анда эмесе достор, кичине суроо жоопторго эме кылып коелу. Аябай узак 10 мүнөт сүйлөп коюп турмун. Так, 16 мүнөт мурун Сыймык Жапыкеев, Эрнис Бөрүбаев, Айчүрөк Сулекеева деген мен бир передача чыгардым эле. Ушу Эрнис Бөрүбаевди колдоп, Сыймык Жапыкеевди колдоп, анан баягы неме деп ушул COVID-19 деп диагноз койгон, кыйналып жаткан Айчүрөк Сулекеева деген кыздар жөнүндө ошого бирөө Альхамдулиллах дептир, кейжи деп коюптур. Ушул Кудай жолунда, орозо жолунда ушуларга бир жакшы ийгиликтерди каалаган болуш керек. Андан кийин 17 мүнөт мурунку Мадумаров президент болмойын, Кыргызстан оңолбойт. Эми достор, мен Мадумаровду колдоймун чын айткандачы. Мен ушул көргөн, эми ал менин көз карашымда, ушул жигит болсо, ушул акчага кызыкпаган адам болсо, бир мамлекетти алдыга чыгып алып кетет, билимдүү, илимдүү деп айтамын да, айтып келе беремин дагы. Мадумаров болсо оңолот деп ишенемин. Эми Мадумаров жалгыз эле эмес, Мадумаровго окшогон дагы башка бир жалгыз эле нерсе болуп калбайт да. Бирок мен үчүн Мадумаров жалгыз. Ал эми дагы башка мен балким билбей жаткандырмын, бир жаштар бардыр, башкалар бардыр. Эми бул жерде бир ойду эле таңуулап эле мынте берген дагы туура эмес достор. Мен лично Мадумаровду колдоймун. Мадумаров болсо Кыргызстан оңолот деп ишенемин. Ал эми дагы башка бирөөлөрдүн кандай ишенимдери бар, аларга мен кепилдик бере албайм. Так, Шер Орозбаев 19 мүнөт болуптур. Коллега экен. Мен түшүнбөдүм, ким, мен коллегамынбы же башка бирөө коллегабы. Рахмат пикир жазганыңызга. Кечээ мага жазып жүргөн НМТ деген кызбы, балабы, мен билбейм. Атамбай деле Сооронбай Шариповичке ишенип колдоп берген. Азыркы заман бир көзүңө ишенсең, бир көзүңө ишенбей. Баягы бир командада жүрүп, анан кийин Сооронбай тиги Атамбайды таштап кетип, өзүнчө болду дегендей бир таризде жазыптыр. Эки көз эки жака карады дегендей кылып. Эми мындай да достор. Атамбаевди ладно коррупционер дейли. Сооронбай Шарипович ал командасын, мен кече айттым, аждардын куйругу мынтип эме кылып койду, бирок аждардын ичинен чыгып башка бир эме менен бир нукка кете элек да Сооронбай Шарипович. Баягы эле 5-6 ошол эмедеги именно ошол партиясындагы СДПКдагы адамдарды камаган, ошол бийликтин башында. Андан ошол бойдон токтоп калды да, коррупцияга каршы күрөшүү эмнегедир уланбай эле баягындай дүңгүрөгөн эмелер жок болуп калды. Ошондуктан бир көзүнө бир көз ишенеби, ишенбейби, ал ар кимдин өзүнүн иши. Бектур Мурадил уулу чоңоюп дейт. Ассалому алейкум ака, белди кырсылдатса зыян эмеспи дейт. Эми бул бел оорулар боюнча мен немен боюнча болуптур. Белди кырсылдата турган мына тиги Алтынбек Кастаправ деген жигитти мен көрүп жүрөм интернеттен. Жана башка ошондой кош тарапта Мырзаке жакта бир немец немка аял бар деп угуп жүрөм. Ал чоң энеси өлүп кийин өзү калып деп ушундай баягы элдин ичинде билген, жөн көрүнгөн эле мен кырсылатам деген адамдар эмес, билген результаты ошол элдерден көрүнгөн. Азыр интернет деген бар экен, пикирлерин жазылып турат экен, элдерден сурайт экенсиңер. Албетте баягы омурткалар кандайдыр бир кыймылдан ошолор жылышып кетет, башка болот, грыжадан кийин албетте кырсылдатуу ордоруна келтириш керек достор. Так, андан кийинки мультфильми дейт. Рахмат байке, видеолоруңузду көрдүм. YouTube'дан акча реклама үчүн береби же видео көп просмотр болгондо акча түшө береби? Бул видеолор боюнча достор, мен баягы күнү да айткам, мен мурдан мурунку немелеримди көрсөңөр, просмотрлар жөн эле монетизация болбой эле көп боло берсе, ал үчүн түшпөйт. Ал үчүн ошол 1000 подписчик болгондон кийин, саатыңыз 4000 саатка жеткенден кийин монетизация деп коет. Монетизация болунат. Ошондон кийин тиги YouTube AdSense деген партнердик программасы өзү эмелерди киргизип турат, өзүңүз кошумча киргизип турасыз рекламаларды. Албетте канчалык просмотр көп болсо, ошончолук ошол просмотрдун ичиндеги реклама көп болот. Ошол рекламаны адамдар көрсө, сизге акча төлөп берет. Ал эми жөн эле өткөрүп ирип, мындай кылып көрө берсе акча түшпөйт. Көп
просмотр болгон каналдардан көп эме түшөт. Мисалы үчүн меникинде мен акча менен эмес, акча үчүн эмес, мындай жүрөктөгү, душамдагы бир нерселеримди, ошол кесибим боюнча, массаж боюнча, ушундай силерди дагы YouTube'ка иштегиле деп, анан саясий көз карашымды элдерге айтып, мына ушундай азыркы мындай коогалаңдуу бир жоопкерчиликтүү кезде өз оюмду айтып калайын деп, мен буюрса дагы бир кандайдыр бир периодко чейин ушундай саясат боюнча сүйлөп барам. Андан кийин аз айтып, мен өзүмдүн баягы негизги максатым тревел видеолорду тартуу, мындай эл жерлер аралап, жол ачылып калса буюрса Казакстан, Өзбекстан. Бирок мен саясий көз карашымдан тайбаймын. Негизден азаят да, мондай көп болуп кетпей, анан ошол жагына кетемин деген ойлорум бар, достор. Так. Андан кийин дагы бирөө жазыптыр. Мен окуялап айтам. Тантрактар жерди сатып атса да колдосоңор дөпөрәсиңер го, сокту адахан сатканда. Эми достор, баягы кесипкөй болбогондон кийин, билбегенден кийин Адахан Мадумаровдун ошол жерде кандай кызматтарда болгондугу, ошол кезде ошол документке кол коюлуп жатканда андан башка бир азамат чыгып, бир бычакка сап боло турган адам жок. Ошол мындай интернетти карап, анан кийин пикирлериңерди жазсаңар, достор. Ошол жерде мен баягы күнү окугам, погранзаставанын начальниги болгон жигит жазыптыр. Адахан Мадумаровдун ошондо кылган немеси туура болгон деп. Ошондон бери мынча ушунча убакыттар өттү, жолдор салынды. Башка чоңдор эмнеге карап турган? Башкалар эмнеге? Адахан Мадумаров президент беле ошол кезде, же оондун жетекчиси беле, же бир дүйнөлүк эмени чечкен эме беле. Ал ошол кезде ошол киризди бүтүргөн. Мындай туура түшүнүп, туура баа берсеңиздер, достор. Ал жерде бир Адахан Мадумаров ал жерди сатып туруп чөнтөгүнө салып алыппы? Айткыла, чөнтөгүнө салып, Өзгөнгө же болбосо Бишкекке же Ошко бир чайкана салып, же бир үй салып алганын айткыла, ошондо сатты деп айтсаңар болот. Ким сатып, ким байып атканын. Ошол чек арада солярка саткандар байып атат, бензин саткандар байып атат, башкалар элин жерин саткандар байып атат. Адахан Мадумаров да мен адвокаты же болбосо мен Адахан Мадумаровдун бир эмесмин, мен просто реальный мен көргөн нерсеми айтамын, достор. Так. Эмнеге мен түптөн болом, Мадумаровду колдойм. Рахмат, Арслан Кулгараев деген жигит жазыптыр, 3 саат болуптур. Адахан Мадумаровду түптөн башка жактан көп кыргыз эли колдогон эмелери бар. Биз колдойбуз, баарыбыз колдойбуз. Бу жерде сөз түптүк же болбосо тоңдук деп бөлүнүштө эмес. Кыргыз эли чогуу болуп, бир баягы ушул Адахан Мадумаровду алдыга жылдырууубуз да болуп жатат. Адахан мырза ошол эле Кулгараев түптөн деген президент болуңуз батыраак. Рахмат, Арслан. Баарыбыздын тилегенибиз ошол. Так, Айнура Адилбекова, Кытай аңдып отурат соке. Кол койсо бүттү, ысык көл, гектар жерлерде. Мен президенттин көп нерселерине мындай ичим чыкпай турганы менен, анан достор бир мындай сүйлөгөндө, менин каналыма жазганда, бир мындай соке, моке дебей, кичине бир эми башкача бир аты менен кайрылып эме кылсаңыздар, мен жактырбайм негизи мындай эме болгондорду. Ысык көл, гектар жерлерден айрылабыз. Эми чоң державалардын ою кандай экендиктерин, алар жерди алып коюу менен кандайдыр бир эмелерин экспансиясын жаратат. Ошондой эле эл аралык бир чоң, мисалы үчүн бир компанияларды киргизип, биздин тапкан ташыган байлыктарыбыз ошолорго иштеп берип, ар кандай жолдор менен биздин оозубузду ачып отура берсек, биздин каныбызды сорушат да. Албетте биз сак болуубуз керек. Так, ШММ 4 саат болуп калыптыр. Жазып жатат. Акаев Кыргызстандын элдин байлыгын жеп жутарларга салып берген адам. Акаев саткын, чычкакты жолотпош керек. Мамлекет Мадумаров чынчыл таза адам. Ошон үчүн эч жака ообой акчага сатылбай тура кыргыз элине күйүп сайрап жатат. Ачкөз тойбогон кээ бир чоңдорго, бизнесмендерге акчага сатылбай. Абдан тура Мадумаровду гана колдош керек. Рахмат. Сизге 100% кошулам. Азамат Жамалдинович. Так, мен жогорку адамды айттым, шыма деп. Так, Азамат Жамалдинович 4 саат болуптур. Сөзүңүзгө кошулам. Бирок Акаевди алып келип ректор кылабыз дегениңиз туура эмес. Аскар Акаевди Кыргызстанга сүдүрөп алып келип өмүр бою камаш керек. Ал кишинин күнөөсү абдан көп. Тажикстанга, Өзбекстанга, Казакстанга, Кыргызстан жерлерин ушул Аскар Акаев сатып көзөмөл кылган эмес. Канчалаган жерлерибиз башкаларга өтүп кетип, азырга Чегер Баткен областында тажиктерге өтүп кеткен жерлерибиз кайра ала албай жатабыз. Ушул нерсеге Акаев түздөн-түз күнөөлүү. Эсир бөлүнгөндө биринчи очередь границаны карап Кыргыздын жерин тактап алыш керек эле. Акаев болгон наоборот кылган Кыргызстан общий дом деп. Абдан туура. Ошол
Акаевдин тушунда мен как раз иштегенмин, айлыгы жок, кыйналып, мен ал кездерде эстесем вообще бир чоң бир эмелер болгондо, элдик тоноолор, ушу элдик эмелерди приватизация кылышып, ошол Акаевдин жанында жүргөн эмелери бүт бөлүштүрүп алып, азыркы мына чукулуп жаткан кишилер. Как раз ошол Кубанычбек Жумалиев Жалал Абадта губернатор болуп турганда, мен иштеген отряд ошол жарымыбыз ушул губернатор областтык бюджет тарабынан камсыздандырылчу элек акчабыз. Ошол киши акчаны токтоткондон кийин биз айласы жок, мисалы үчүн мен жумушсуз калганмын, андан кийин мени башка структурага, МВДга которулду. Мен көтөрүлүп кеткен фактически ал жерден, бирок ошол жерде биздин көптөгөн кызматкерлерибизди кыскартып, башка структураларга өткөнбүз да. Бир абдан финансылык жактан начар болгон мамлекетте иштегендерди, башкаларды, мугалимдерди дей койчу, бул Акаевдин доорунда ушул тиги казат, чоң казатчылар айтмакчы, биздин поезддин рельсин ушул Акаев, академик Акаев туура эмес жака эме кылган, багыттаган да. Эми мен аны алып келип иштетиш керек деген себеби, мен ал киши мындай редкий специалист да, кандай болгондо дагы bir professor, özünün ошол оптика деген илимдери боюнча азыркы кезде ушул санарип илимдери керек. Эми мен айтайын дегеним, аны ректор деп баягы тиги ким айтып атпайбы? Сыймык Жапыкеев кухонный разговорда ошол ашканалык сөз дегендей, мен дагы мындай салыштыруу иретинде ректор болбосо дагы, кандайдыр бир мугалим кылып болсо дагы, эми баягы канга кан, жанга жан деп эле бир эме кылыштын кереги жок да. Алып келип иштетип бир окумуштууну чыгарып берсе бизге бир пайдасын келтирет эле. Андан кийин акчасын төлөсүн, ошол баягы соттук органдар канча зыян келтиргендиктерин, баласы ыраматтылык канчалар чыгарып кеткендиктерин эсептеп туруп, бир кандайдыр бир жок дегенде жарымын, жок дегенде бир 20% жеген уурдап кеткендерин болсо да кайтарып өзүн иштетип эме кылыш керек деп айтканмын да. Мен мындай баягы Вьетнамдагыларды салыштырдым. Аларда деле революция болгондон кийин иш берип, мурдакы королдун эмелерине ошондой болгон экен да. Эми качанга чейин эле кек сактап сыртта жүрө берет деген ойду айтканмын. Так. Ерлан Абдрахманов, молодец байки, эл жер үчүн күйөлүк. Эл жер үчүн күйөлүк, достор. Бир келген өмүрдө бир пайда келтирип кете турган, кийин эстегенде дагы мен ушундай иштерди кылып, бир эме кылдым эле деп жүрөктө кала турган нерселерди кылышыбыз керек да. Андан кийин мынтип эле жашап эле, мынтип эле кометадай болуп, ис салбай өтүп кетсек болбой калат, достор. Так. Акенова Рахат, Десин ТВ туура позициядасыз, бирок жери болсо туура жерин айтып тургула, анткени туура сөздү айтып жок. Ооба, достор. Бул деген мындай экен да. Ушул социалдык сеттердин жакшы жери, мен мына карагыла силер менен байланышып, эме кылып, бир ортодон чечим чыгарып, кандайдыр бир адамдар, бир 100 адам көрсө дагы бир чечимдерге келип, аң сезип, мен мисалы үчүн ойлобогула, мен ушул Адахан Мадумаровдун эл аркасынан ушундай болуп, мен деле ушул жакынкы кездери деле мен Адахан Мадумаровдун көп позицияларын эме кылбайт элем. Мен деле ушул социалдык сеттерден көрүп, окуп, жыйынтык чыгарып, анан резко өзгөрүп, анан кой, ушул кеч болсо дагы, бир кичине болсо дагы эмемди көрсөтүп калайын, бир эл үчүн, жок дегенде өзүм колуман келбесе дагы ошол колунан келген адамдардын артынан бир жүрүп, ошолорго жардам берип, артынан жүрүп десе ойлобогула, мен андан бирдекени тилеп атат. Мен эчтеке тилебейм, мен өзүмө жараша тиричилигим бар, достор. Просто баягы элге жардам берип коелу, элдер дагы мен эми өз көз карашымды туура деп атам да, ушундай бир туура жолго түшсүн деген ойдомун да, достор. Так, Б колдойм, жакшы сүйлөйт экенсиз, эмоцияга алдырбай. Эми достор, эмоцияга дагы алдырбашка аракет кылам мен, бирок кээ бир сөздөрдү жеткизүүгө эмоциянын дагы кереги тиет да. Бул жөнүндө сүйлөй кетсек, ар нерсени баягы чени менен пайдаланыш керек да. Күлө турган жерде күлүп, мынтип жылмайып коюш керек. Анча-мынча жерде чубак, ажык окшоп, анекдоттордон, керек болсо баягындай эротический моменттерден кошуп, элди бир өзүңө тартып кетиш керек да. Мен ошондой деп түшүнөмүн да. Эми баягы мен дагы ушул интернеттен алган илим-билимдер жөнүндө айтайын. Бир Тони Роббинстин эмесин көрүп отурсаң, ал кайсы бир киши жөнүндө сүйлөптүр, президенттикке өтпөй калган да. Анан сиз дейт ошондо бир эмоция менен жакшы азыркыдай кылып сүйлөгөнүңүздө мен сизге ошондо добуш бермек элем дейт да. Биз оюбузду айтууда сөздөрдү жакшы кылып, анан бир
эмоционалдык деңгээлинде анан эмоцияга бир керек экен ушундай деп эле бакырып эме кыла берсек бул каяктан чыккан жинди деп анда да жакпай калабыз достор. Ошон үчүн баардык нерсени өз орду менен эми мен атайын бир телестудияда же бир эмеде же болбосо бир журналистикада окуп келген адам эмесмин. Мен өзүм дене тарбия институтун бүтүргөнмүн. Ошол дене тарбия жактан көнүгүү, массаж жактан специалистмин. Ал эми мындай эл алдында чыгып сүйлөп, пүйлөп бир эме боюнча саясий көз караштарымды билдирүү боюнча мен деле силерге окшоп эле эми эле үйрөнүп келе жаткан адаммын. Так, Планета Земля деген айтыптыр Мадумаров элдик президент. Рахмат, президентке шайлап алсак болот эле, жакшы биздин жеңишибиз болот эле. Байка дейт. Феномен Мадумаровтар чечпейби чек араны сөз менен оратор болуп Баткенди сактап чек араны бекитип берсин. Анан ишенебиз. Бакылдаган баканы суу кечкенде көрөбүз, какылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз. Үйдө баатырлар чыксын. Жолдоштор, Мадумаров азыр мамлекеттик бир кызматта турган жок да. Ошентсе дагы мен бүгүн интернеттен көрдүм, ошол эмелерди чогултуп, оюн айтып, жаштардын сөзүн угуп, эмне кылыш керек деп бир кандайдыр бир механизмдерин айтып эме кылып жатат. Мадумаров ал жака барып алып эме кылгыдай Мадумаровду биз колдоп койдукпу? Мадумаровду депутатка өткөрө алган жокпуз, башка алган жокпуз. Ушинтип сизге окшоп наоборот сүйлөп. Мадумаров мен өткөндө феномен деп айтканмын. Феномен дегенимдин себеби Мадумаровтардай ушул союздун кезинен акчага кызыкпай, акча чогултпайм деп ушул Сталин же болсо мына башкалар сыяктуу дүйнөгө кызыкпай эме кылып кан феномен да бул. Мындай азыр мындай саясатчыны мен чын айтканда жолу кылтыр элекмин. Мен ошон үчүн көз карашымды ушул акыркы кездери өзгөртүп ушул Мадумаровдукун туура деп эме кылып келатамын да достор. Ошон үчүн Мадумаровтай дүйнөгө кызыкпаган, эл үчүн эме кылган нерсени мен көрө элекмин достор. Эми бул жерде Play Market ошол кызга жооп жазыптыр. Андан кийин кайра ошол кыз жазыптыр. Мен ошол Байканын Мадумаровго каршы сүйлөгөнүн окуп берейинчи силерге. Мен билгенден 20 жылдан бери Ак үйдө айланып жүрөт. Дагы бир Мадумаров Ош областынын губернатору. Прямо его обязанность защитить Баткен. Мен чоң казаттын кишилерин айткан жокмун. Ош областынын Баткенди сактай коргой турган бийлик өкүлдөрү барбы? Губернатор, силовые, военные структуры, жетекчилери сиз менден да өтө кызык экенсиз. Тиги кыз менен сүйлөшүп атат. Эми достор, Мадумаров деле бардык Мадумаровтар бир эмес да. Биринчиден ал Мадумаров азыр кыз айтып жаткан эч кандай Оштун губернатору эмес. Ал вице-премьер мына жакында Баткенде болчу. Азыр вице-премьер болуп калган. Азыр ошол киши как раз ошол тополоңду чечкени Баткенге учту деп эме кылдык. Ал Мадумаров менен биз колдогон Адахан Мадумаровдун экөөнүн кайнаса каны кошулбаган ошондой эч кандай байланышы жок эме да. Андан кийин сиздер мындай жаңылбаңыздар. Ал Мадумаров менен бул Мадумаровду алмаштырып. Такыр экөөнүн эки башка агымдагы адамдар булар. Так, булардын экөөнүн кыжыгыжуусун өткөрдүк. Умар Усман, кантип сиз менен байланышам? Мен эми 8904 638 7056 WhatsApp номерим. Байланышкыңыз келсе чалыңыз. Так, Мирба Ганстер, Мадумаров келсе Бакиев келгени деп эсептелет. Бувший Акжолский. Достор, койгулачы, бувший мындай, бувший андай деп эле иштеп, эл үчүн иштеген адамды бувший. Сиз өзүңүз бувший кимсиз? Анда биз баарыбыз бувший коммунист бололу, бувший эме бололу. Андай болбойт да. Бувший деп эле, бувший деген сөздү үйрөнүп алып, Мирба Гангстер. Мен кошулбаймын ал немеңерге. Бакиев деген ал башка. Бакиевдин мезгилинде командасына кошулбай чыгып кеткен Мадумаров. Так, Адахан Клара Кейджи. Адахан Мадумаров биз менен Аллахым колдосун. Рахмат сизге. Максат Кейджи, Максат азаматсыз элге күч дем берип жатасыз. Рахмат Максат. Нурбек Жунусов, биз мурункудай бир мандаттуу шайлоо өткөрүшүбүз керек. Мына ошондо ат салышып отуруп мыктыларды тандалмак. Азыркыдай Карамушкина сыяктуу жана башка депутаттар. Албетте, достор, мен толук окуган жокмун. Эми азыркы жаңы мыйзамга киргизип коюшкан ушул кимдер кайсыл төбөлдөрү киргизишкенин билбейм. Иши кылып, ушулар өздөрү киргизишип, партийный эме деп эме кылып алышканда, мафия кылышыпчы. Албетте бир мандаттуу болгондо башка болмок. Жок дегенде жарымын баягындай бир мандаттуу кылып, жарымын эме кылса болмок да. Эми мен андан да айта турган нерсем бул 120 бездельник да булардын ичиндечи бир 80%.
bir 20, 15, 20, 25 aşıp ketсе bir 30 ele deputat kılıp kalgan men işte tanımayım familiyalарын ilgeri bir eме kılganda şu şaylоо болгондо окугам kalgan kim eken da bilbeyim bulardınçı oturuşat kalp ele aylık jep eleçi kim aytkılaçı kimisi süйлөйт bir 5-6 Масалиев tigi Акаев жана башка bir süйлөгөн adamlar var kalgandары болсо эч кимси süйлөбөйт так Адылов Нурсултан Адахан Мадумаров элдик президент рахмат Азамат Кудайбергенов Адахан Мадумаровга кошулуңуз албетте Данияр Мадазимов туура бактаке калмак боюнча укканымды жаздым эле кечиресиз башкаруу системасын өзгөртмөйүн эч кандай кечээ ушул Данияр мага постоянно жазып пикирлерин эме кылып жүргөн жакшы жигит ою түз анан ушул калмак деп сөздөрдү айткан экен мен бүгүнкү айткан сөздөрүмдү эмоция менен айтканмын рахмат Данияр туура чечим чыгарыпсың биз улутчул болбошубуз керек каякта жүрсөк дагы баягындай эл менен эл biz gerek bolsa bir ele kırgızlarga emес жалпы колуңардан келсе адамзатка кызмат кыла турган ушундай мына азыр билимдүү илимдүү жаштарыбыз көп чыгып атат. Мисалы үчүн англис тили эл аралык тил болот. Англис тилинде bir илимдерди жазып, bir эмелерди кылып адамзатка ошол оондо иштегиле башкаларга жаштар силерден көп нерсени биз күтөбүз да биз Союздун кезинде албетте эми мындан бияка жетише албайбыз дагы bir колдон келген биздин кызмат ушул. Ал эми силер кыргыз элине эле эмес жалпы адамзатка человечествого bir кызмат кыла турган адамдар ушул кыргыздын ичинен ушундай bir эл аралык деңгээлдеги кесипкөй адамдар чыкса абдан сонун болмок достор. Биз ошону силерден күтөбүз. Абдисалам Айдаров Адахан Мадумаровтай инсан бирөө эле азыркы күндө эл үчүн Кыргызстандын өркүндөтө турган Мадумаровду көрө албаган кызганчаак адамдар көп. Бул кишинин келиши менен минерлердин коррупционерлердин күнү бүтөрүн каалашпайт. Жогорку кеңеште билимдүү илимдүү депутаттардын келишин көрө албагандар. Мадумаров абдан туура достор. Эмне Мадумаровдун келишин депутат болушун көп адамдар колдобойт да, себеби Мадумаров келсе андай парламент чимкирик эмес, башка бир тоң көтөт да. А буларга ушундай эмне чимкириктей тартып койсо кирип кете турган, бышкырып койсо чыгып кете турган, кол бала, күн карама ушундай депутаттар керек да. Мадумаровду билесиздер. Любой жерде Мадумаров, Текебаевдер булар күн карама эмес, баягы чыныгы парламент элден чыккан парламентарийлер да, булар илгертен келе жаткан саясатчылар. Булардын мындай жакындатышын азыр эми билбейм, о Текебаевдин партиясы кандай болуп өтүп кетет экен. Көп эле жакшы көрүшпөйт да. Албетте бут тосуулар болот, башкалар болот. Ошон үчүн достор биз тыйынга алданбай жакшы жок дегенде ушул Мадумаровду өткөрүшүбүз керек. Программа минимум, а максимум жок дегенде бир 10-15 ушул бүтүн Кыргызстан партиясынан өткөрүшүбүз керек да. Ушундай тилектер болот. Ошол нерсе болуп калса, ох деп баягы бир чоң нерсе кылган болот элек да. Так, странник. Бакыттаке ишиңизге ийгилик, дагы көп пайдалуу ойлоруңузду бөлүшүп туруңуз. Рахмат достор. Эгерде менин ойлорум силерге бир пайда келтирип аткан болсо, мен анда низиря эме кылып атыпмын, кылып аптырмын, ушул жакшы эмелер чыгарып атыпмын. Силердин ар бир эмеңер мага күч, дем. Рахмат сиздерге. Бул жерде дагы Мадумаров жөнүндө сөз кетиптир. Бул жөнүндө сөз шайлоодо биз Мадумаровду шайлай алалы, мындай кылбасак бүткүл так түшүнүктүү. WhatsApp'ка